Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Rasulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Anda keyinki bölüm. Aytып жатат. Babun la yaqulu abdi ve amati. Menin kulum jana menin күн ayalım dep күн ama degen kuldun женский роды да. Ошентип айткан болбойт. Бул дагы эмне? Аллах Таала менен болгон адептерден. Аллах Тааланы улуктоо болуп эсептелинет. Анткени бардык адамдар Аллах Тааланын гана кулу. Раб деген бул Аллахка гана таандык сөздөрдөн. Раб деген ээси деген да. Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Фис сахих ан Аби Хурайра радияллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал. Абу Хурайра радияллаху анху риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтты. Ла якул ахадукум ат'им раббак вадди раббак. Силердин бирөөңөр Раббыңды тамактандыр. Раббыңды дегенде ээңди, ээсини тамактандыр. Аны дарат алдыр. Ага сууап келип бер, дарат алдыр деп айтпасын дейт. Вал якул бирок эмне? Саййиди ва маулая, башчым, башчым дагы эмне дейт? Кыргызча маулая деген кандай котолсо болот? Кожоюнум деген сөздөр да, кожоюнум, башчым деген маанилерде. Ушундай сөздү колдонсун. Раббым деп колдонбосун дейт. Вала якул абди ва амати. Жана ошондой эле менин кулум, абд деген сөздү колдонбосун дейт. Ва амати. Бирок эмне? Вал якул фатая ва фатати. Балакайым деген сөздөрдө, гулами ушу балакай деген мааниде да. Фата жана кызым ушундай, балакайым кызым деген мааниде ушундай сөздөрдү колдонсун деди. Демек бул дагы Аллах Таала менен болгон адептерден. Ат'им раббак вадди раббак, өзүңдү Раббыңды тамактандыр, Раббыңды сууап келип бергин деген Раббыңа деген сөздөр колдонулбаш керек. Бул Раббың деген сөз 4 абалда келет. Алымдар айтышат. Раббың деген сөз 4 абалда келет. Биринчиси каф дамир деп коет арабча. Раббак деп кафты айтып атпайсызбы? Сенин Раббың деген мааниде. Араб тилинде раббак деп айта турган болсо, мындай болсо бул арам колдонуу. Ат'им раббак. Раббыңа тамак бер, Раббыңа мындай кыл деп, сенин Раббың деп айта турган болсо, бул не? Арам деп айтышат. Экинчиси болсо, менин Раббым деп айта турган болсо. Я ул мутакаллим деп коет. Араб тилинде каф деген сен деген билдирет, Я деген не? Менди. Менин Раббым деген мааниде да айтпасын дейт. Башка риваятта келет, ла якул ахадукум ат'им рабби. Силердин бирөөңөр ат'им рабби, мен Раббымды тамактандырам деген сөздү айтпасын деди. Демек бул дагы арам. Сенин Раббың десең да, менин Раббым десек дагы туура эмес. Бирок гайып болсо, дамир гайып деп коет, бул уруксат берилет. Мисалы үчүн 3-чү абалы. Анын Раббысы деген, анын деген сөздөчү. Бул хадисте келет. Анталидал амату раббатаха дейт, Күн аял өзүнүн Раббасына, өзүнүн ээсини, кожоюну төрөп калган убакыт келет деп айтат го хадисте. Анын деген мааниде. Демек ха менен ошол анын деген мүчө менен болсо, ал эмне уруксат берилет. 4-чү абалы бир атка таандык болуу. Паланчынын деп атын айта турган болсо. Эгерде 4-чү абалы Мухаммаддын Раббысы, Абдулланын Раббысы дей турган болсо, бул алымдар айтат. Эгерде алдында турган адамга айта турган болсоң, бул макрух деп айтат. Ал эми жок адамга айта турган болсок, анда уруксат берилет дейт. Мисалы үчүн паланчынын кулу деп, бул кабар иретинде да. Паланчынын кулу деп айта турган болсо, ал уруксат берилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Лейса алел муслими фи абдихи ва ла фарасихи садака." Мусулман адам үчүн кулунда дагы, атында дагы зекет жок дейт. Мусулмандын кулу деп айтылып атпайбы бул жерде? Жок эле адамды айтып атат да. Мусулмандын кулу деп. Жаныңда турган адамга паланчынын кулу деп, сенин кулуң деген немеде, паланчынын кулу деп айта турган болсо, бул ушуну менен бул бөлүм дагы бүтөт. Бул бөлүмдө эмне? Раб деген сөз жана кулум деген сөз.